Жомоктогудай бул кооз аймак Нарын мамлекеттик жаратылыш коругу. Мына ушул коруктун аймагында жаныбарларды, табияттын кооздугун видео тасмага, фото сүрөткө тартуу максатында сапар тарттык. Жаратылыш ушунчалык кооздугу бул татаал жолдун кыйынчылыгын унуткарып койчудай. Коруктун кызыл аймагына киргенде эле табият өз кызыктарын бизге тартуулай баштады. Урматтуу достор, мына барат биз айынын өзүнө эмес, айынын кыгын жолуктуруп, ай ушул жерден өткөн экен, кыктап өтүптүр да. Бул жерде эгер байкелер айтып атышат, айынын кыгы деп. Мындай карап көрсөк, айынын кыгын, мына мен өзүм колум менен кармап турам. Кадимки эле составы чөө экен. Демек, бул жакта байырлаган аюулар баягы эт жеген түрүнү эмес, чөп чар жеген түрүнө кирет дегенди билдирет. Аюунун изин, тезегин көргөн соң өзү жакын эле аймактан кездешет деген тилек менен сапарыбызды андан ары уланттык. Жапайы жаныбарлар байырлаган эгерлер баскан жол абдан катаал экен. Бирок ал кыйынчылыктарды табияттын таңдандырган кооздугу бизге сездирген жок. Капчыгай ичинде 2 күн жол жүрүп, аюуну жолуктура алган жокпуз. Бирок Бугу Марал мекендеген аймакка жетип келдик. Ал жерден күн салкындаганда бугу маралдарга байкоо салып отуруп, бугулардын үйүрүнө туш болдук. Алай экен, ушу бугу марал канчадан топ болуп жүрөт экен, канчадан канча саны канча болуп жүрөт. Эми кээ бирөө жаздын күндөрү көбүнчө булар жазында топтолушат. Апрелдерде кар кетип калган убакта 20га чейин 20нын тегерегинде көрүп жүрөбүз, бир топ болуп жүргөн. Мына ушу үмөттөн эле көргөнбүз, могу түстөрдөн маңдайдан өтүп барат. 20дай ошо жылкы жайып жүргөндөй болуп, оттоп жүргөндөр. 5-6дан кээ бирөө бирден жүрөт. Кут мал же төл малында. Төл болуп электе, кар жаңы кеткен убактарда. Төл башталганда маралдар, туучу маралдар жаңгыстан бөлүнүп кетишет эле. Өздөрүнчө качып бир ылайыктуу жер издеп туушат да. Сапарыбыздын 3-чү күнү аю байырлаган төрлөргө, тагыраагы аю үңкүргө аттандык. Төрлөрдө да табият бизди толгон токой кызыктар менен күтүп туруптур. Талды деген аталыштагы коктун өрдөп 4 таяна бергенде эчки текенин үйүрүнө туш болдук. Не кетип турду? Көкүн. Мына качты, бизди көрүп качты. Аска зоону, ак кар көкмүстүү байырлаган кайберендерди 1,5 чакырым алыстыктан бирибиз көрсөк, бирибиздин аларга көзүбүз жетпей, чурулдап кадрга түшүрүп калууга жанталаштык. Чыксаң үйдө. Артка тапкайма. Ошол учурда бизди коштоп жүргөн эгер Майрамбек Зарлуугулу тоо эчкилер жайылып жүргөн жерден ак илбирс жүргөнүн айтып шаштыбызды кетирди. Бирок илбирстин шамдагайынан аны тасмага түшүргөнгө үлгүрбөй калдык. Ошентип илбирсти тарта албай калганыбызга шаабайыбыз сууп, аю үңкүрдү көздөй бет алдык. Үңкүр ак мөңгүнүн арасында жайгашкандыктан минген аттарыбызды ашуу алдына таштап, ашуу үстүндөгү үңкүргө жөө чыкканга туура келди. Кумда таштар чакмак таш экен. Бүт бойдан ылдыйды көздөй куйлат экен. Азып тозуп акыры аю үңкүргө да жетип келдик. Эгерлер 1 жыл мурун орноткон фото капкандарын алмаштырганча үңкүрдүн айланасындагы кызыктарды тасмага түшүрө баштадык. Бирок бул жерден бизди аю эмес, илбирстин 2 айлык мыймыйлары күтүп турган экен. Могу жерге бекийбей. Анаке. Могу жер неме? Ургач экен. Ургач экен. Куйругун көтөрүп турат мына. Ошентип аю тартабыз деп төр башындагы үңкүрлөргө барып, илбирстин мыймыйларын жолуктуруп, биз тасмага түшүргөнүбүзгө сүйүнүп, эгерлер илбирс тукуму көбөйүп жатканына кубанып, мыймыйлардын энесин видео фотого түшүрүү үчүн жаңы фото капкандарды орнотуп, кайрадан артты көздөй сапар тарттык. Эсенбек Сталбек уулу, Адилет Алмазбеков, Токтосун Жакыпов, Өлкөдеми, Нарын району.